Кичипейилдикке видеонун ылдыйындагы колдун белгисин баскан ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Казакстанда катуу шамалдан улам фураларды учурган видеолор социалдык тармактарда тарап жатат. Просто ветром уносит, смотри. Ёлка, заборға жабыстырып. Подожди, ты не свисти. Вот такой силы ветер. Все, припарковался. Коңшу Казакстанда ушул тапта катуу суу орун алып, өткөрмө пункттар орнотулду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басмалары жазышты. Маалыматка ылайык, Казакстандын 6 облусунда учурда жолдор жабылды. Жабык жолдордо көзөмөл өткөрүү пункттары орнотулду. Ал эми мүмкүн болгон жерде кардан тазалоочу техника иштеп жатат. Калктуу конуштардан чыга беришти жүк ташуучу жана жеңил унаалардын тыгындары жаралды. Жолдорго жылытуу пункттары даярдалган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги айдоочуларды жолго чыгаардан мурун аба ырайын карап алууну суранды. Алматы шаарындагы Нурсултан Назарбаев проспектисинде анын аты жазылган бардык тактайчалар талкаланып алынып салынды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басмалары жазышты. Маалыматка ылайык, шаардагы көчөлөрдө Назарбаевдин аты жазылган тактайчалар талкаланса, анын атын алып жүргөн Сейилбактан полиция посту алынып, анын бүтүн бойдон кылган эстелигинин алдына эски отуруштар орнотулган. Ошондой эле Алматынын китеп дүкөндөрүндө Нурсултан Назарбаевдин китептери көрүнүктүү жерлерден алынган. Буга чейин Нурсултан Назарбаевдин 2 күйөө баласы Казакстандагы жогорку кызматтан алынгандыгы кабарланган болчу. Видеого лайкты сөзсүз басып, жана подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө күйгүзүп кетиңиздер.